Мен Курал Чокоевмун. Мен ырчымын. Ырчы болуш үчүн ырдаш керек. Жөн гана ырдаш керек. Сүзүүчү болуш үчүн сүзүш керек. Штангист болуш үчүн штанга көтөрүш керек эртеден кечке. Ошол эгерде бир профессияны тандап ошону менен иш аракет кылам десең, сөзсүз түрдө ошону менен алек болуш керек да. Табышмактары жок да. Секреттери жок. Ырчы болуш үчүн жөн гана ырдаш керек. Мисалы үчүн мурунку мен чыгармачылыкка ушу ырчылыкка сарптаган убактым аз дегенде 8 саат болчу экен. Мисалы үчүн мен мурун ырдаганда 4 саат ресторандарда иштеп 4 саат бою ырдачымын да. Бул түзмө-түз менин ырдаганыма байланыштуу. Спортсмен да күнүнө 4 саат машыкса, ал сөзсүз түрдө күчтүү спортсмен болуп чыгат. Андыктан 4 саат бою жумуштан иштеген тышкары дагы мен үйгө барганда дагы же досторум менен чогулуп отурсам дагы ыр менен өтчү да. Суткада 24 саат болсо, мен бир ошонун жарымысын эле ыр менен алек болчумун. Негизги официальный ставка $300. Анан бизде баягы кыргызчылык деген бар да. Дос тууган, достун досу, туугандын тууганы деген сыяктуу. Ортодон соодалашып отуруп, эми аз дегенде 10 000 сомго чейин түшөт. Сезон убагында болсо, бул автоунаага 1 айда таап койсо болот да. Эгерде жакшы иштесе. Ырчылардын ниети түштөп коет го. Кыргызымда той болсун, майрам болсун, биз ошол жакка барып кызмат кылалы деген ниетте жүрөбүз да биз. Ошонусу менен менин кесибим мен үчүн өтө кызык. То есть позитив да жалаң гана. Кээ бир учурларда биз өзгөчө биздин мамлекетте ырчыларды көп теңине ала беришпейт да. Ырчы да бул деген сыяктуу кылыпчы. Мен да продюсер боло алат экенмин деген чечимге келип, азыркы учурда продюсер болуп атам. Жаңы баштадым ушул жылдын эсебинен. Буюрса алдыңкы келечекте мыкты продюсерлердин катарына кириш менин максатым. Андан ары эмне болуп кетет? Пландар бар, бирок айтпай эле турайын. Анда мен өзүмдү жоготуп коймокмун да. Чындыгын айтайын, мектептен сүрөт тарткан жакшы көрчүмүн, ырдаган жакшы көрчүмүн. Анан спорт менен машыкчымын. Спорттон кыйратчы эмесмин. Сүрөттөн балким эгерде окуга тапшырып бир нерсени үйрөнүп кетсем, балким чыкмактыр жакшы сүрөтчү. Ырдаганды деле кыйратчы эмесмин да. Аны мен 1-чи курска келгенде билгем. Эгерде ырчы болом дебесем, мен бир сүрөтчү болмокмун окшойт да. Дизайнер, архитектор, ошондой бир чөйрөгө барып иштемекмин окшойт да. Негизи элдин ой жүгүртүүсүн өзгөрткүм келет да. Болбойт, кыла албайбыз, мамлекет күнөөлүү, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү деген ойлор менен алекпиз да, такай. Өнүгүүлүү жолундабыз окшойт, бирок аябай кичинекей кадамдар менен. Мен мурун убежденияларым башкача болчу, жанагындай. Менден башканын баары күнөөлүү дегенчи. Эмнеге мен тойго чакырбайт, эмнеге мен подписчигим момча эмес, эмнеге тигиники көбүрөөк, эмнеге бул мындай, эмнеге эл буну жакшы көрөт депчи. Анан ошол убежденияларды калтырып, жаңы ой жүгүртүүгө киргизгенден кийин ишим оңоло баштады да. Ошол алдыга чыккан ырчылардын баягы эмесин кылып аткан ишин карап, алар эмнеге ушундай ийгиликтүү, кайсы иш аракеттер жасап ошо ийгиликке жетишип атат деген баарын изилдеп чыккандан кийин мен мурун туура эмес ой жүгүрткөнүмдү билдим да. Эми азыр көп ирет, көп эсе өзүм менен өзүм күрөшүп жүрөм да. Өзүмдүн ой жүгүртүүмү өзгөртүп, убежденияларымды өзгөртүп, анан жаңыдан иш жасаганды үйрөнүп атам. Спартак стадионун билесиздер да баарыңыздар, 20 000 киши атат да. Ошол жерге 20 000 кишини батырып, Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан келип, Курал Чокоевдин концертине барат элек деп, баарды өз каалоосу менен, өз ниети менен келип концертиме катышса, анда ошол мен кульминациям болот го деп ойлойм да. Болсо мен илейт окшойм десе.
бир адамды алдыга кумир кылып коюп иш жүргүзө албайм да, анткени ал адамдын жакшы жагы бар, жаман жагы бар да. Көбүсө баягы элдерден жакшы жагын алганга аракет жасайм. Бирок аябай бирөөнү көмүр туткан адам жок да. Кара Балта шаарында Ноорузда ат чабыш, улак тартыш болуп аткан учурда чыккам. Ал кезде күлөш джинсы мода болчу. Боди деп коет го, футболка демеге чапташкан. Ошондой футболканы кийип үстүнөн пальма көйнөктү кийип туруп, күлөшүмдү кийип туруп анан кийин сахнага чыгып ырдаган болчумун да. Мы с тобой две искорки одного костра депчи премьер-министрдин алдында ырдап. Ошол биринчи жолу сахнага чыккам. Ата энем келип колдошуп, элдин баары ат чабыш көрүп атат. Мен ырдап атам, ата энем, айышталарым мен 5-6 деп чыргап атышкан эсимде да. Майкл Джексон, Джастин Бибер деген жаштардын кумири болсо керек, бирок Майкл Джексондун алдында шереңке баш болуп калды да. Улуттук консерваторияны бүтүргөм, музыкалык билим бар. Фонограмманы колдоном. Көбүсө сахнага концерттерден ырдаганда же болбосо тойго барып ырдаганда жандуу ырдаганга аракет жасайм да. Аппаратурасы аябай начар болсо да, кичине бирок мүмкүнчүлүк болсо ырдаганга жандуу ырдай берем. Мен үчүн барып тойго барып же бир жеке барып, даже бир передачага барып фонограмма ырдап атсам аябай ыңгайсыз болот да. Ырдап атканда мындай эмоциональный ырдаганды жакшы көрөм. Ырдап атып, «Хей, хуй!» деп кыйкырып, «Ху!» депчи. В основном ушу жандуу ырдаганды өзүм жакшы көрөм, анткени все-таки жандуу ырдаган энергетиканы бересиң да элдерге. Анан кайра ошол элдер да сезет жандуу ырдап атканын. Ошол энергетиканы кайта кайтарып берет сага. Кол чабышып, жыргашып, күлүшүп. Клип тартканда акча жетишпестиктин, экинчиден профессионалдуулук аз биздин клипмейкерлерде. Бизде эми камераны алып алып эле бир-эки киши чогулуп алып эле барып тарта беришет да. Сам себе режиссербуз да биз көбүбүз. Сам себе грузчик, сам себе оператор дегендей. Бир киши оператор, и режиссер, и монтажер, и ассистент себе дегендей. Эми ошол каражаттуулук жетпейт, профессионалдуулук жетпейт. Тигинин клибиндей тартып бер мага. Мен ошонун клибин обязательно биз клип тартып атканда бирөөнүн клибин көрүп тартышат да биздикилер. Клипке заказ келсе, мондай клип бар, но могу клипке окшоп тартып берем сага депчи. Ошонун жалкое подобиясы болуп калат да. Кайсырын хит болду, ошолорун и тойский, и концертный. Телевизор түрткү болгон, эч жака чыкпайт. Телевизор эле көрүп отурчубуз да. ОРТ, РТР и КТР. По РТР показывали «Народный артист» деген конкурсту телевизионный. ОРТдан показывали «Фабрика звезд». КТРде болсо жана «Сделано в KG» деп эле там соңку көрсөтчү эле го. Ыйлашы, анан кийин утулуп калгандар кетип атат, ыйлап, уткандар жыргашып, они же умеют делать вот это шоу. Кызыктырып азгырып кетти да менчи. Ошондон кийин ырчы болом деп, эмнеге ырчы болом деп я начал петь. 1 жыл, 1,5 жыл. Но у нас есть самый быстрый проект. Эң кыска убакытта тартылган. Бул Тура кой деген ыр, Добро көздүккө. Гүлзат Мамытбектин сөзүнө жазылган десек. Ошол ыр 1 жуманын ичинде идея возникла, и аранжировка, и текст, и клип. Все мы закончили за 7-8 дней. Мен 15 жашка чейинкилер, анан 15тен 25ке чейинкилер провал деп койсун. Они считают себя современными, анан кийин башкача көз караш дегендер бар го. Мен деле ошондой болчумун да. Койчан укпайм мен, фу, жөнчү дегендер ошол возрастта да. Анан 25тен өйдө слушают мои песни. Сыймыктанам. Эси кантип ырдаса, мисалы үчүн, мен ырымды алып клип тартып, анан если за свое выдает, то
то можно соттошуп койсо болот да. Если он там поет жөн эле барып или бир конкурска катышып ырдап атса же ушул Курал Чокоевдун ыры деп ырдап атса ырдай берсин, наоборот мне приятно. Кавер ырдап атын таанытып азыр болсо мега жылдыздар жүрбөйбү дүйнө жүзүндө. Менин дос балдарым такыр ырдачу эмес. Анан менен караокеге барып жүрө берип, мен аларды кыйнап сахнага түртүп ырда деп түртүп берип ырдап кетишкен да. Караокеден жолугуп калып, дос мен сага ырдап берейинби деп туруп, я люблю тебя до слез деген менин челюстим чоо деп. То есть это доказывает то, что любой человек может петь да. Ар бир адам ырдап алат. Керкилер ырдабай могу жерин басып жүрө берет да, уялыпчы. Коркуу сезимин кетирип туруп ырдап кыйкырып чыгарып көрсө ар бир адам ырдап алат да. На самом деле билимде эле кереги жок, желание да. Любой жерде желание. Азыр мисалы үчүн тот факт, что мен дипломум бар, никого не калышты да. Мисалы элдер жакшы ырдасаң, хоть ты с дипломом, хоть ты без диплома угат да сени. Диплом это для тебя, для твоего самоутверждения да. Типа мен бүткөм, мен образованием бар, мен кыймын дегенге. На самом деле элге барыр да. Мен диплом мисалы үчүн чаң басып эле жатат. Нигде я ее не использую. Мен ырчы болом дейт дагы, анан кийин бирок ырдабайт. Много случаев было, кел мен ырчы болом дейт. Кел ырда деп отуруп пой десең, тилин жутуп алат да. А для того, чтобы быть популярным, кыйын ырчы болом десең, сен ырдашың керек любой жерде. Ырда деди, тура калып ырдашың керек.